көп убакыттан бери аялдар менен иштешип келемин. Менин бир чоң ошибкам болду. Аялдар өзгөрсө эле эркектин баары 100% өзгөрүп кете тургандай бир түшүнүктөр болду да башында жаңы билимге келгенде. Бара бара аялдар менен иштешкен сайын, жеке консультацияларды жүргүзгөн сайын, психологияны дагы да терең окуган сайын мен түшүнө баштадым. Аялдарды көбүрөөк аяй баштадым да. Ооба, мен аялдарды түшүнөм, жакшы көрөм. Аялдын бир көңүлү калса, жүрөгү муздаса, оңой менен жибейт. Аны мен жакшы билемин, айымдар. Бирок жашап жүрөбүз. Эч болбосо күйөөңүзгө сүйүүңүз ачылып кетпесе дагы таарынычтан арылыңыз, таарынычты кетириңиз. Биз адамдар, айрыкча аялдар, таарынычты таажы кылып башыбызга кийип алабыз дагы. Кечке күйөөбүздү ошол таарынычыбыз менен карайбыз. Күйөөңүз сизге канча аракет кылып атса дагы, катасын оңдоого тырышып атса дагы, жана таарыныч менен мондай ушундай карайбыз. Сиз бул таарыныч менен күйөөңүздү караганда балдарыңызды кайсыл көз менен карайсыз? Балдарыңызды дал ушул көз менен карайсыз. Ким эзилет үй бүлөдө? Балаңыз да эзилет. Балаңызга уу берип атасыз да. Кийин балдарыңыз 18ге чыккандан кийин берген уубузду өзүбүз жутуп алабыз. Таарыныч бул денеге, өмүргө зыяндуу сезим. Кечиргим келбейт, менин көңүлүм муздап калды деп өмүр сүрөбүз. Өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн жөн гана таарынычтан арылып, түшүнүп жашасаңыз болот. Таарынып өмүр сүрө берүүгө да болот, ооруп калууга да болот. Таарынып өмүр сүрсөк оорубуз. Мен канча апалар менен иштешип жүрөм. 70ке чыкканда дагы чыдап өмүр сүрдү, бактылуу болуп кеткен эмес. Таарынычтан арылып, аялдык, инсандык ордубузга келип, катабызды түшүнүп, периште эмеспиз го, баарыбыз пендебиз го, баарыбыз да ката бар. Инсандык ордубузга түшүп, андан ары бактылуу жашоого да болот. Айым сүрөт курсума жазылсаңыз, мунун баарын түшүнүп каласыз. Эгер кааласаңыз жазыңыз. Жан дүйнөңүз тынчтыкты кааласа, жаркырап жашагыңыз келсе, айым сыры уникалдуу онлайн курсум сиз үчүн.